Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Улуттук биринчи каналда ыйман сабактары берүүсү өз көрсөтүүлөрүн баштады. Бүгүн биз сиздер менен жакшы кулк мүнөз, деги эле адамдагы кулк мүнөз тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Ал үчүн биздин куттуу студиябызга Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын фатва бөлүмүнүн адиси, биздин устазыбыз Абу Бакыр Ажы Марат уулу конокто. Кош келипсиз. Кош көрдүк. Абу Бакыр Ажы, биз сөзүбүздүн башында ошол кулк мүнөз деген багыл темадан баштасак да, мисалы, ар бир адамдын кулк мүнөзү бар да. Баарыбызда бар дегендей. Анан кээде ошол кулк мүнөзү дагы багыл тарбиялоодо өзүнүн шариаттагы орду дагы бар. Ошон үчүн сөз башынан болсун. Кулк мүнөз деген эмне деген суроодон баштайын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Улуулугу чексиз Аллах Таалага мактоолорубуз болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салам салаваттарыбыз болсун. Негизи кулк мүнөз темасы аябай шариятыбызда өзгөчө орду зор, чоң темалардан. Анда ошол кулк мүнөздүн биринчи ошол сөздүн өзүнө түшүндүк берип, түшүндүрүп анан баштасагы. Кулк мүнөз деген сөздүн өзүн алымдары түшүндүрүп айтат. Кулк мүнөз бул адамдын табиятында, мындайча жаралгандан бери нар жагында бар болгон, нафсында, табиятында орношкон бир канча сыпаттардын жана маанилердин жыйындысы деп айтылат. Адам ошол нар жагында, табиятында бар болгон ошол сыпаттарды, маанилерди колдонуп, же жакшы иштерди аткарат экен, же жаман иштерди аткарат экен. Сырттагы адамдар ошол мамилесин көрүп, бул адамдын кулк мүнөзү жакшы деп чечим чыгарат, же кулк мүнөзү жаман деп чечим чыгарат экен. Кулк мүнөзүнүн өзүнүн аныктамасы мына ушундай. Эми багы адамда кулк мүнөзү оор экен деп калат го. Эми ошонун жакшы жагынан баштайлы. Жакшы кулк мүнөз деген эмне анда? Кудай субханаху ва таала бизге бардыгыбызга табиятыбызды Аллах өзү каалагандай кылып жараткан. Алла Таала Куранда айтат: "Асайду билла фа алхамаха фужураха ва тaqwaha" дейт. Бардыгыбыздын нафсыбыз бар, табиятты берген. Эми ошол табиятыбызды биз жакшы жака бурсак дагы болот, жаман жака дагы бурсак болот экен. Ал эми адам ошол жакшы жака буруп, жакшы адеп акылактуу деп айтылуу үчүн, жакшы кулк мүнөзгө ээ болуу үчүн адам эмнелерди кылыш керек? Жакшы кулк мүнөз бул алымдары түшүндүрөт. Базлун нада ва таркул ада ва талакатул вajh деп айтышат. Бул түшүндүрмөлөрдүн бири. Мааниси адам өзүндө бар болгон бардык жакшылыктарды башка бирөөгө арноо дейт. Мисалы, байлыгынбы, бийлигин, жакшы өмүрлүк тажрыйбасынбы, илиминби бирөөлөргө пайда жеткирүү үчүн арноо. Ошондой эле таркул ада, жана өзүнөн эч кимге зыян жеткирбөө. Пайгамбар хадисте айткандай: "Ал-муслим ман салимал муслимуна мин лисадихи ва ядихи" дейт. Чыныгы мусулман адам бул ал адамдын тилинен жана колунан эч бир зыян көрбөсө дейт. Кыскасы, сырткы экинчи адамга эч бир зыян тийгизбөө бардык тараптан. Ва талакатул вajh, жана бирөө менен мамиле кылганда жарык маанай менен, жылмайган жүз менен күлүп мамиле кылуу. Ичинде үй бүлө бала чакасында жашоосунда ар кандай кыйынчылыктар болушу мүмкүн, бирок аны ичинде сактап, сырттагы адам менен жакшы жылмайып мамиле кылуу дейт. Ал Ибн Хажар ал-Асқалани деген чоң залкар алым айтат: кулк мүнөз бул дейт, ихтиярул фадаил ва тарку ар-разаил дейт. Бүт жакшы иштерди алып аткаруу жана бардык жаман иштерди таштап анан алыс болуу деп айтат. Куран хадистерде жакшы кулк мүнөз боюнча эмнелер айтылат? Куран менен хадисте кулк мүнөз туурасында, жакшы кулк мүнөз туурасында аябай көп сөздөр айтылган. Алардан кыскача учкай айтып өтүп кетсек, Алла субханаху ва таала өзү бизди жакшы кулк мүнөздүү болгонго буйруган. Алла Таала Куранда айтат: "Асайду билла инналлаха я'муру бил адли" дейт. Чындыгында Алла Таала адилеттүүлүккө, вал ихсан жакшылык кылууга, ва итаи зил курба урук туугандарга жакшы мамиле кылууга,
зил курба вал ятама вал масакин, жетимдерге башка бирөөлөргө жакшылык кылууну буйруду дейт. Жана жаман сөздөрдөн, жаман иштерден, бузукулуктан Алла Таала тыйды деп айтат. Кудай Тааланын өзүнүн буйругу жакшы кулук мүнөз менен биз сыпаттанабыз. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы бул жашоого пайгамбар болуп жөнөтүлүшүнүн максаттарынын бири дагы кулук мүнөздү чыныгы баралына жеткирүү экен. Жеткирүү үчүн келген экен. Пайгамбарыбыз айтат: "Иннама буайфту ли утаммима макаримал ахлак" дейт. Мен жакшы адеп акылактарды эң жогорку даражасына, баралына жеткирүү үчүн дагы мен жөнөтүлдүм деп айткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын Алла Таала мактаган сыпаттарынын эң улуусунун бири бул жакшы кулук мүнөздөсүн деп айткан. Иннака ла'ала хулукин азим дейт, сен өтө улуу кулук мүнөздүн үстүндөсүн деп айтат. Пайгамбарыбыздан бир адам келип сурады, дин эмне деп сурады. Сураганда пайгамбарыбыз айтты: "Дин хуснул хулук." Дин бул кулук мүнөз деп айтты. Кимдин кулук мүнөзү жакшы болсо, анын дини сенден көбүрөөк, динди саарына бекемирээк кармайт экендигин далили болуп эсептелет экен. Негизи баягы адамдарда өзү ой мындагы мүнөзү аябай копол экен, катуу экен деп калат го. Кээ бирөөнү бар ой мүнөзү аябай жумшак, тим эле мүнөзүн көрүп, кылган мамилесин көрүп адам тим эле жибип кетет экен деген сөздөрдү дагы айтып калат. Анан негизи эле ушундай бир суроо бергим келип атат. Кулук мүнөздү өзгөртсө болобу? Мисалы баягы копол адам баягы өзгөрсөм дейт. Анан ушул жактан шариятыбыз кандай жооп берет? Аябай сонун суроо бердиңиз. Кулук мүнөздү өзгөртсө болобу, болбойбу деген суроону көпчүлүк беришет. Кээ бирлер айтат, менин болушум ушул деп айтып коюшат. Аялы же башка бирөөсү тигиндей болсоң, момундай болсоң деп айтса, мен болушум ушул болду, өзгөрбөйм деп айтып коет. Бул сөз чындыгында туура эмес сөз болуп калат. Аалымдар китептерде айтат, эгерде дейт, адамдын кулук мүнөзү жаралгандан баштап өзгөрбөй турган болгондо дейт, анда Алла Таала пайгамбарларды жөнөтмөк эмес дейт анда. Пайгамбарлар жөнөтмөк эмес, канчалаган аалым, олияларды Алла Таала бул элдин арасынан чыгармак эмес дейт. Алар келип, ошол адам баласын жакшы кулук мүнөзгө үйрөтүшкөн. Демек, алардын жөнөтүлүүсү бизге Курандын келүүсү, канчалаган сахабалар, табииндар, улуу аалым, олиялар чыгып, Алла Таала буларды бизге белек кылып берген да. Булардын чыгуусу, демек биз өзгөрсөк болот экен. Ошолорду ээрчип, нарагым ошондой дебестен, жок деп туруп аракет кылып өзгөрсөк болот экендигин далили болот. Кулук мүнөздү өзгөрсөк болот. Жакшы кулук мүнөздүн белгилери кандай болот анда? Жакшы кулук мүнөздүн белгилери, бир адамды мамиле кылсак, бул адам кулук мүнөз жакшы экен деп чечим чыгаруубуз үчүн анын бир канча кылган мамилелерине биз карайбыз. Биринчиси, санап өтүп кетсек, дайым адамдар менен мамиле кылганда жарык жүз менен мамиле кылат дейт. Күлүп, жылмаюу менен момундай кабагын бүркөп көргөндө адам кабагын бүркөсө сүйлөшкүсү келбей, качып кеткиси келбегидей кылып, жылмаюу менен жакшы мамиле кылат. Эч качан бирөөгө тили менен, колу менен, башка нерселер менен зыян бербейт дейт. Бийлигине, байлыгына таянып, башка нерсесине, өзүнүн даражасына таянып, же кызматтык ордуна таянып, бирөөгө кемсинтип зыян бербейт дейт. Башка адам ал адам менен көп жанында жүрүп, тажрыйбасынан пайдаланып, ынак болуп чогуу жүрүүнү көп каалайт. Ошол адам кулук мүнөздү айтсак болот экен. Ошондой эле башка бирөөдөн буга зыян жетсе, бул дайыма кечирет. Мисалы, момундай сүйлөп алыпмын, ушундай кылып алдым, кечирип коесуз десе, адам дароо кечиргенге даяр болот. Өзү бирөөгө ошондой зыян жеткирип кое турган болсо, кечирим суроого дайыма даяр болот. Дайыма сабырдуу болот кулук мүнөздүү адам, дайыма кечиримдүү, боорукер, ырайымдуу болот. Бир кызыкчылыкты көрө турган болсо, дароо барып биринчи мен ала калайын дебестен, өзүн артка коюп туруп, башка бирөөлөрдү дайыма эмне алдыга коюп коет экен. Эч качан бирөөлөрдү жамандап, ушактап, бирөөлөр көрө албастык кылбайт. Жана ошо бир канча ошол жолдору бар. Кыскача ушуларды айтсак болот. Жакшы кулук мүнөзгө кандай белектер бар дагы, баягы жаман кулук мүнөздөрдүн адамдарга кандай кесепетин тийгизиши мүмкүн? Алла субханаху ва таала өзү Куранда, эң улуу сүйүктүү пайгамбар өзүнүн хадистеринде, негизи эле жашоосунда кулук мүнөздүүлүккө буйруп, чакырып, ошол нерсени бизден талап кылып аткандан кийин, бул кулук мүнөздүүлүккө бериле турган белектер аябай зор. Өтө чоң белектер бар.
Ошондой эле кулк мүнөзсүздүктүн, жаман мүнөздүүлүктүн бериле турган зыяндары дагы бар. Аларды бир канчасын санап өтүп кетсек, эң биринчиси адамды Алла субханаху ва таала жакшы деп жакшылардын катарына жазып коет экен. Хадистерде келет, бул албирру дейт, бул жакшылык, бул хуснул хулук деген. Бул жакшы кулк мүнөз деп айткан экен да. Алла тааланын алдында ким жакшы адамдардын катарына жазылгысы келсе, жакшы адам деп Алла таала мамиле кылууну, ушундай белек берүүнү караса, адам кулк мүнөзүн оңдош керек. Андан кийинкиси пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям менен бейиште бирге болуу чоң белеги бар. Пайгамбарыбыз өзүнүн хадисинде айтат, мага эң силердин сүйүктүүңөр дейт, ахаббукум илайя дейт. Силердин эң сүйүктүүңөр ва ахробукум минни мажлисан яумал кыяма. Кыямат кайым күнү ошол бейишке чыкканда менин жанымда эң жакын болгонуңар ахасинукум ахлакон. Кулк мүнөзүңөр эң жакшыңар деп айтат пайгамбарыбыз. Ошондой эле дагы кийинки белгилерден кулк мүнөздүү адам көп ибадат кыла албаса деле, күнү түнү ибадат кылып, намаз менен өткөрүп, күндүзү орозо тутуп, орозо менен өткөргөн даражасына жетип калат экен. Караңыз. Бир адам бар, кулк мүнөзү жакшы мамиле кылат, Куранда хадис айтылганда кулк мүнөзү менен жүрөт. А бир адам бар, түнү менен намаз окуйт, күндүзү менен орозо тутат. Ошол адамдын даражасы менен экөө бирдей болуп калат экен, караңыз. Кулк мүнөзгө берилген чоң даражалар. Ошондой эле ал эми жазаларын айтып өтүп кетсек, адам канча көп ибадат кыла турган болсо, а бирок кулк мүнөзү жаман боло турган болсо, анын амалы кабыл болбой калуу коркунучу бар экен. Пайгамбарыбыздын алдына сахабалар келип сурашты. Паланча деген бир аял бар деди. Ал аял көп намаз окуйт, орозо тутат, жакшылыктарды көп кылат, а бирок ал аялдан кошунасы аманда эмес деп айтты. Кошуналары бул аялдын тилинен, жаман мамилелеринен, кулк мүнөзүнүн жамандыгынан зыян тартып турат деп айтты эле, пайгамбар ал тозокто болот деп айтты. Караңыз, берки кылган ибадаттары буга пайда бербей калат экен, тозокко түшүп кетет деп айтты. Ал эми дагы бир аял жөнүндө айтты, көп деле ибадат кыла албайт. Бирөөгө жакшылык деле кыла албайт, бере турган болсо дагы бир аз эле ошол кичинекей аз нерселерди берет, а бирок бул аялдын кулк мүнөзүнүн тилинен, колунан анын кошуналары аманда болот, зыян бербейт деп айтканда, пайгамбарыбыз айтты, бул аял бейиште болот деп айтты, караңыз. Кулк мүнөзгө бериле турган белектер аябай чоң, жана анын жазалары дагы жаман кулк мүнөзүн аябай оор болот. Эми баягы терс мүнөздөрү бар. Мүнөзү оор адамдарды кантип өзгөртсө болот? Кулк мүнөздөрүн. Шариятыбыз ушунчалык бизге боорукер, шариятыбыз бизди ушундай болсоң бол, андай болбосоң кет деп таштап койгон эмес. Бизге өмүрүбүз өткөнгө чейин бүт жолдор ачык бардыгыбызга. Күнөөкөр адамга дагы жол ачык. Кулк мүнөзү жаман болуп, башкалар жаман, кулк мүнөзүң жаман деп айтып атса, бул адам сен болдуң, эми бүттүң, өзгөрбөйсүн деп үмүт үзүп койбойт шариятыбыз. Адамга өлүм периштеси келгенге чейин, же күн батыштан чыкканга чейин бардык ар түрдүү адамга Аллага жакындашуунун жолдору дайыма ачык болот. Ошол сиздин сурооңузга келсек, адам мисалы жаман кулк мүнөзү болсо, башка адамдардан көп укса, сен кулк мүнөзүң жаман, тигиндей, момундай десе, ал адам кээ адамдар өзү дагы билип калат. Мен ушул жаман мүнөздөрүм бар да, ошону өзгөртпөсөм болбойт деп аракет кылып жүрүшөт көпчүлүгү. Бул адамга шариятыбыз бир канча жолдорду көргөзөт. Эң биринчиси, кулк мүнөздү кайсыл жаман кулк мүнөзүн жакшы жак алмаштыргысы келсе, ошонун тескерисин көп кылганга аракет кылсын дейт. Мисалы бир адам жалганчы. Ал жалганчы бирөө сурап келди, жалган айтайын деп калды мисалы. Алдар өзүн токтотсун дагы дейт, анын жалган карама каршысында эмне турат? Чынчылык турат. Чындыкты айтканга аракет кылсын дейт. Мисалы бирөө келди, өч алганга күчү жетип турат, аны уруп койгонго, жаза алганга. Ошо анын тескериси кечиримдүүлүктү алсын дагы, дароо кечирип турсун дейт. Ошо бар жаман кулк мүнөзүнүн тескерисин көп аткарсын дейт. Бул биринчи жолу. Себеби пайгамбарыбыз хадисте айтат, иннамал илму бит-тааллум вал хилму бит-тахаллум дейт. Мунун мааниси, адам дароо эле аалым болуп калбайт. Аракет кыла берет, күнү түн аракет кылат, чарчайт, устазынан жаман сөз угат, кыскасы ар кандай кыйынчылыктарды чегип, анан адам аалым деген атка конот экен да. Ошондой эл тахал халим деп боорукер жумшак адам. Адам өзү катуу болот, кээ бир адамдар, а бирок жумшактык кыла берип, кечиримдүүлүк кыла берип, барып отуруп жанакы адам жумшак деген даражага чыгып кетет экен. Хадисте дагы айтылат, бир адам
жалган сүйлөй берет, барып отуруп Алланын алдына жалганчы деген атка конуп калат дейт. Ал эми бир адам чын сүйлөй берет, чын сүйлөп барып отуруп Алланын алдында чынчыл деген атка конуп калат экен. Бул биринчи жолу. Экинчи жолу ошол жакшы адеп акылактуу кулк мүнөз адамдар менен көп жүрсүн дейт. Сөзсүз айлана чөйрөнүн таасири аябай катуу тиет. Анан кийинки жолу көп дуа кылсын. О Алла деп мен кулк мүнөзүм оңдо деп көп дуа кылсын. Пайгамбарыбыздын көп дуалары келет. Пайгамбар дуанын биринде айтат: Аллахумма хдини ила хуснил ахлак дейт. О Алла мени жакшы адеп акылга, жакшы кулк мүнөзгө мени багыттагын деп айтат. Фа иннаху ла яхдиха илля анта. Жакшы кулк мүнөзгө сен гана багыттайсың деп дуа кылат. Анан жамандан сактанат. Ошондой эле күзгүнү караганда адам, күзгө көрүнгөндө айтылган дуасы бар. Ал дуада кулк мүнөзгө тиешелүү: Аллахумма кама хасанта халqi fa ahsin khuluqi дейт. Бул дуаларды көп айтыш керек да. Алла сен менин кандай сырткы келбетимди кооз чырайлуу кылгандай, кулк мүнөзүмдү дагы чырайлуу кооз кылгын деп дуаны көп айтыш керек. Ошондой эле жакшы кулк мүнөздүү адамдардын өмүр баянын көп окуш керек экен. Өмүр баянын окуганда дагы адам таасирленип, өзгөрткөнгө аракет кылат экен. Алла разы болсун. Аябай бир таасирдүү насааттарды айттыңыз. Эми ушул багы бүгүнкү тема боюнча бир жакшы окуяга айтып бербейсизби? Ошол кулк мүнөзгө байланышкан, балким өзүңүздүн башыңыздан өткөн. Болду. Мен ошол жума баяндарда, сабактарда айтып жүргөн окуялардын бирин кыскача айтып берип коеюн. Кулк мүнөз туурасында жакшы адамдардын окуялары аябай көп. Пайгамбарыбыздын, сахабалардын, табииндердин ушул доорго чейин азыркы учурубузда дагы андай окуялар, абалдар көп. Жакшы адамдан жакшы кулк мүнөз гана чыгат. Жамандан жаман чыгат экен. Жаман адам ошол жакшыларга ээрчигенге аракет кылыш керек. Алла субханаху ва таала Кур'ан Каримде айтат: Астаиду билла. Сариу ила магфиратин мин роббикум ва джаннатин ардуха самавату вал ард дейт. О мен бенделерим, Роббиңерден болгон кечиримге шашылгыла, жана Роббиңердин даярдап, таква адамдарга даярдап койгон кенендиги асмандар менен жерде болгон бейишке, жаннатка шашылгыла дейт. Ошондой белектер күтүп турат экен кимди? Таква адамдарды дейт. Кудайдан корккон таква адамдарга булар белек деп Алла Таала айтып атат бизге. Эми ошол таква адамдар кимдер деп туруп, таква адамдардын жакшы кулк мүнөздөрүн сыпаттап берет. Алладина юнфикуна фиссарро. Ал жакшы адамдар, алар фиссарро иваддарро. Кыйынчылыкта дагы, жеңилчиликте дагы, барчылык, жокчулукта дагы дайыма бирөөлөргө жакшылык кылып турушат экен, дайыма. Ошондой эле вал казиминал гойз, жана ачуусун карын жутат. Вал афина анин нас, адамдар дайыма кечиришет дейт таква адамдар. Валлаху юхиббул мухсинин, Алла Таала жакшылык кылгандарды сүйөт дейт. Мына ушул аятка Али радиаллаху анхунун урпагынан чыккан улуу Жафар Содик деген ошонун окуясы деп айтылат. Ошол чоң аалым ушундай аткарган экен. Күндөрдүн биринде Жафар Содик ошол адам дарат алганы олтурса, кул кызматчысы, күң аялы көтөрүп келип чөгүндү. Катуу ошол колунан түшүп кетип, башына тийип, чекесин жарып таштайт экен да. Кул аялдын колунан чөгүн түшүп, башын, чекесин жарып таштайт. Анан кан аганда ушунчалык катуу ачуусу келип, жанагы Жафар Содик күң аялын мындай кары менен караганда, жана күң аял илгери кул болобу же кул эмес болобу баардыгы Куран жатка билишкен. Караңыз. Мен кулдугум, мен Куран жаттагандан тыйып коет деген эмес алар. Ал ушул аятты окуйт. Вал казиминал гойз деген аятты окуп коет, мен жогоруда айткан. Жакшы адамдар, таква адамдар ачуусун жутат деген аятты окуп койгондо, жанагы аятты угары менен мен ачуумду жуттум дейт. Вал афина анин нас деген кийинки аятты окуп коет, жанагы кул аялы, кулу, чөрүсү. Жанагы Жафар Содик айтат: мен сени кечирдим дейт. Валлаху юхиббул мухсинин, Алла Таала жакшылык кылуучуларды сүйөт деген аятты окуп койгондо, демек мен жакшылык кылайын деп туруп, мен сени Алла үчүн эркиндикке чыгардым деп таштаган, караңыз. Аятка дароо амал кылган булар. Мына чыны кулк мүнөздүн эмнеси, кулк мүнөздүү адамдардын бизге таасирдүү окуялары. Жанагы аялды эркиндикке чыгарып таштаган дейт. Сен эми кул эмессиң, бүгүнөн баштап эркинсиң деп. Мына ошол окуялар аябай көп. Кудай Таалам баардыгыбызды жакшы кулк мүнөздүн сыпаттанган адамдардын катарына кошкон болсун. Алла разы болсун. Чынында бүгүнкү убакыт абдан бир тыгыз өтүп кетти. Негизинен тездик менен ушунчалык бат бүтүп калды. Бул да сиздин ушунчалык кең каралаңыздан бир бурчу ойлогондой эле болуп калды да. Сиздин бүгүнкү эфирибизге убакыт бөлүп келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында биздин көрөрмандар дагы абдан
баягы көп маалыматтарга, аз убакытта көп маалыматтарга ээ болду деп ишенебиз. Убакыт бөлүп келип бергениңизге чын дилибизден ыраазычылык билдиребиз. Эмесе, урматтуу телегөрүүчүлөр, кийинки жумада кезигишкенче аман эсен болуңуздар. Назарыңыздарда улуттук 1 каналда ыйман сабагы берүүсү болду. Аны мен Максат Атабаев алып бардым. Көрүшкөнчө.